Patrioттук сезим деген бир эле сөз менен эмес экен да. Мен мекенимди жакшы көрөм деп, же 5-мартта калпакты кийип алып, 6-марттан кийин мончогоруп алып олтуруп, же болсо баягы Кыргызстандын гербини же Кыргызстан деп жазып алып, төшүнүн аркасына жазып алып жүрүп, анан аны кайра чүпүрөк кылып иштетип, патриоттук деген сезим андай эмес, балким сөздөн амалга өтүш керек да. Бир бар сөзү бар, бир бар сүрөтү бар, бир бар акыйкаты бар. Сөз кандай, мисалы мен сиздердин алдыңыздарга азыр келип алып туруп жөн эле сүйлөй берсем, мисалы манты дей берсем, мына эч кандай пайдасы жок да, тура. Сүрөтүн алып келип туруп, мантынын сүрөтүнү тартып келсем, анын деле пайдасы жок. Бирок барып туруп мантынын өзүнү алып келсем, ал башкача, анын жыты, анын дамы, акыйкаты башкача болот да. Ошондой эле урматтуу туугандар, өзүмдүн мен жеримди, мекенимди жакшы көрөмүн. Мен мекенимдин патриотумун дегендин бир сөзү бар, бир жөн эле сүрөтүнө кийип алып жүрүү бар, бир ошонун акыйкаты бар да. Акыйкаты кандай? Ошо канчалык сиз менен биз өзүбүздүн мамлекетибизге салым кошуп жатабыз. Өзүбүздүн акыбызды талап кылып эмес, жашоодогу канчалык милдетибизди аткарып жатабыз. Ушу күнгө чейин жок дегенде бир мисалы дарак эгип койдукпу? Ушу мамлекетим үчүн ушу жакшылыкка бир жарасын, бирөөнүн пайдасына болсун депчи. Туурабы? Карасаң, машиналардын унааларда болсо Кыргызстан деп бул жака желекти коюп койгон, башка нерсе деп жазып алган. Спасибо деду деп аркаларына запобеду деп жазып алган. Бирок айнегин ачып коюп туруп, сигаретини, тамекисини чегип аткан тамекисин ыргытып коет. Чайнап атканда чагычын алып туруп да таштап коет. Семечкасыны болсо ал жака ыргытып коет, күн карамасын. Яны урматтуу туугандар, бул амал менен сиз менен биздин кыймыл аракетибиз менен чындап эле өзүбүздүн мекенибизди жакшы көргөнүбүздү, өзүбүздүн мекенибизди коргоого даяр болгон патриот экендигибизди көрсөтүш керекпиз да. Bir жолу Hazreti Umar radıyallahu anhu Al-Umniyatul Umariya деп коет. Мединанын үйлөрүнүн бир үйүндө отуруп калды. Өзү халифе, өзү башчы болуп турган учурда. Анан алдындагыларда, мындайча айтканда, мамлекет кызматкерлер, чоң адамдар олтурат да. Ошолордон анан сурап калды. Таманнау деди. Каалагыла. Эмнени каалайсыңар деди. Мындайча планыңар эмнени каалайсыңар? Десе бирөө айтты, ушул үй толо. Эгерде байлык болуп калса, ошол байлыкты Алла жолуна сарптасам деди да. Экинчисин айтты, сен эмнени каалайсың? Таманнау деди, дагы каалагыла деди. Десе арасынан бирөө айтты, мен каалайт элем, ушул үй толо эгерде забаржат, берметтерге толуп калса, мен ошону садака кылып, муктаж адамга кайрымдуулук кылсам деди. Анан дагы айтты Умар разыяллаху анху, каалагыла деди. Десе анан биз эмнени каалашты билбей калдык о Умар дегенде, Умар разыяллаху анху өзү айтты, мен каалайт элем, ушул үй деди, Абу Убайда ибн Жаррах, жана башка сахабалар Салим радиаллаху анху, жана ошо Зайд ибн Сабит радиаллаху анху, ошо сахабалар сыяктуу эркектер менен ушул үй толсо, мен ошолор анан Алла жолуна, өзүнүн мамлекетине, элине, жерине кызмат кылса, мен ушуну каалайт элем деди да. Яни кандай чоң данышмандуулук менен өкмөт башчыларга Hazreti Umar радиаллаху анху мекенди сүйүү, мекенге жакшылык каалоо өзү кандай жол менен болот экенин түшүндүрүп атат да. Башы иштебеген адамга байлыкты, курал жаракты, бийликти миң карматсаңыз да анын пайдасы жок экен да. Ичинде патриоттук сезими жок болсо, бир топуракты өзүнүн кызына, мынакей кызым деп туруп берип атат. Бир топурак эмес, биз канча гектарлаган нерселерди сатып берип атабыз го. Жерлердин канчасы кетип калып атат го. Бир аз алыс кеткенге бир топурак, уч топуракты берип алып. Мына Аллах Таала күбө, биздин чоң атабыз деле Кашкардан чыкканда өзүнүн топурагы бар экен. Дүйнөдөн өтөр алдында ооруп калган учурда бизге көргөзгөн, өзүнүн кыздарына, балдарына берип, ушуну кабырга менин башыма кой. Ошол вактан бери өз топурагын алып жүргөн экен да. Өзбекстанга келген, башка болгон, Надыл акелер жакшы билет. Яны урматтуу тууган, өзү адамдын ички дүйнөсүндө имандын, адамдын табияттык каалоошул адам өз мекенини, өзүнү жакшы көрүш керек да. Мин хуббил аутан уммиратил бульдан. Уламалар айтып коет, мекенди жакшы көрүүнүн себебинен улам шаарлар курулган дейт. Кыргызстан каяктан пайда болду? Чындап эле мекенин сүйгөн азаматтар, жигиттер бар эле, ошолор канча деген кылыч менен, кан менен, калкан менен, өмүрү менен, ден соолугу менен канча деген курбанчылыктар болуп олтуруп туруп, мынакей ушундай Кыргызстан мамлекети куралып, азыр сиз менен биз эгемендүү жерде отурабыз да. Hazreti Umar айтат, эгерде мекенге болгон сүйүү жок болгондо, бузукулардын себебинен шаарлар жок болуп кетмек дейт.
Жок болуп кетмек, эгерде мекен сүйүү жок, өзүнүн напсы кумардын аркасынан эле жүрө турган болсо, анда эчтеке калбай калат экен. Наполеон бир жолу келип Россияны басып, Россияны баскан учурда 1812-жылдары Россияга келгенде Токойдон кетип баратып аскерлери менен бир орок менен чөп ооруп жаткан бир жөнөкөй бир оруска учурап калат да. Бирок орус ал өзүнүн жерин сүйгөн эрлерден болот. Анан сурайт, кантип бул жерден жакыныраак жол каякта, кантип чыгып кетсек болот шаарга десе, анан мени тааныйсыңбы десе, карап айтат, кордоп туруп айтат, мен сени тааныбайт экенмин, Наполеондун ким экенин тааныбаймын дейт, мен Наполеонмун дейт да. Десе ачууланып кетип, бул өмүр бою эстей турган болсо мен ким экендигимди, кантип эле мени тааныбай калыптыр деп бир аскерин алып келет. Анан өзүнүн эн деген латын тамгадагы темирини кайнатып туруп, сол колунун алаканын ичине алып келип туруп басып коет. Өмүр бою көргөндө мени эстеп жүрсүн ким экенимди депчи. Ал кетер замат тиги колунун канап атканы, колунун күйгөнү, күйүгү бүтпөй туруп эле, ойлонбой туруп алып туруп эле колуну кесип салат. Бул менин жериме чыккынчылык кылып аткан, жеримди басып, элимдин канын төгүп аткан адамдын белгисини колума көтөрүп жүргөндөн көрө, жөн эле билегим менен эле өзүм жериме кызмат кылайын деп колуну кесип салган да. Аны канчалык урматтуу турган ички дүйнөдө өзүнүн элине, жерине болгон сүйүүсү болгон. Бул ислам дининен. Ислам динден. Бул асабият деп коет. Ислам динде мисалы баягы мындай элге бөлүнүп алып, улутка бөлүнүп алып, улутташуу бул ислам динде караланат да. Ал караланган кайсыл? Эгерде сиздин, мисалы сиздин улутуңуз туура эмес болсо дагы, башка улутка каршы өзүңүз тарапты тарта берсеңиз, ошонун атыны улутчулдук деп айтат исламда. Туура эмес да, адилетсиздик кылып атат сиз тарапчы. Бирок болбой эле бул менин тилим, бул менин жердешим, бул менин улутташым, бул менин мекендешим деп туруп, башкаларга каршы болуп атасыз да. Мына ушуну бул ислам динде караланган улутташуу. А болбосо өзүнүн мекенин сүйүү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн тарыхынан бул бизге далил. Тура пайгамбар салам Меккеден чыгып кетип атканда, Меккеден чыкпай эле биринчи пайгамбарчылыгы билингенде, үйгө заммилуну мени ороп койгула деп келгенде, Хадижа энебиз өзүнүн абасы Варак ибн Навфалга алып барды. Алып барганда айткандарды айтты, була Жебрейил экен, буга келген пайгамбар Жебрейил. Бул пайгамбар экен, жакында бунун эли Меккеден буну кууп чыгарат деди. Десе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таң калып, амухриджияхум. Эмне мени ушулар Меккеден чыгарып коебу? Чочуп кетти пайгамбар алейхиссалам. Кантип өзүмдүн жеримен, өзүмдүн туулган жеримден, киндик каным төгүлгөн жерден өзүмдүн элим мени кууп чыгарып коебу деп пайгамбар алейхиссалам өтө таң калды да. Яни өзүнүн жеринен чыгып кетүү деген пайгамбарыбызга өтө оор келген да. Бирок келди, 13 жылдан чыгып кетти. Чыгып кетип атып эмне кылды? Бир аз барып алып, кайра токтотуп Меккени карап алып, ма атябеке мин билат. Сени кандай гана жакшы шаар кылган. Сен эң сүйкүмдүү шаарсың мага. Эгерде сенин элиң мени сенден чыгарбаганда, мен сенден чыкпайт элем деп пайгамбар алейхиссалам көзүнө мөшөрлөнгөн жаштарды алып алып, пайгамбар алейхиссалам кайра-кайра аркасын карап, Меккеден чыгып кеткен да. Өзүнүн жерине болгон сүйүүсү болгон. Кийин Мединага барганда дагы Палестинаны карап, биринчи кыбла Палестина, Масжид Акса тарапты карап кыбла намаз окулат эле да. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайра-кайра кылчайып кээде оң тарап, кээде сол тарабын карап, Мекке тарапты кээде карай берет эле. Олтуруп алып кайра-кайра карайт эле. Качан ошого кыбла бурулат экен депчи. Өзүнүн шаарын өтө жакшы көргөн. Өзүнүн мекенин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы өтө жакшы көргөн. Hazreti Musa алейхиссалам өзүнүн жеринен куулуп кетти. Фараондун кыпти урууларынан бирөөсүн өлтүрүп коюп, качып кетти. Качып кетип жүрүп өтө кыйынчылыктарга дуушар болду. 10 жыл өзүнүн кайнатасы пайгамбар Шуайб алейхиссаламдын колунда кызмат кылды. Убакыттар өтүп отуруп, бирок дагы эле өзүнүн жерине болгон сүйүүсү бар, дагы эле жүрөгү тартып турат да. Анан бир күн анан үй бүлөсү менен, аял бала чакасы менен, кой эчкилери менен биргеликте өзүнүн жерине, туулган жерине, эгерде ал жакта ал изилденип аткан эле, изилдөөдө болчу, кармаса бул өлтүрүлөт болчу. Ошондой болсо да пайгамбар боло элеккес. Ошондой болсо дагы бирок өзүнүн жерине, өзүнүн апасы, эжесине жолукканы кайра кайтып келген да. Ошондон урматтуу туугандар, бизде мисалы
мындай өзүбүздүн мекенибизге болгон сүйүү болуш керек да. Бир аз сыртка чыгып алып эле, чет мамлекеттерди көрүп алып, башка жерлерди көрүп алып эле, анан бул жер мындай экен, биздики тигиндей деп чана берген, Алланын берген неаматтарына кадырсыз болуп, шүгүрсүз боло берген, бул Аллах Таалага жакпайт. Шүгүрсүз боло берсек, Алла берген нерсени кадырлай бербей турган болсок, анда Аллах Тааланы алып коет, кийин кайра кайтарып алыш бул кыйын болуп калат да. Ошондон өзүбүздүн жерибизди, өзүбүздүн элибизди, мамлекетибизди көзүбүздүн карайгенде иншалла сактайлы. Бүгүнкү күнгө сиз менен биздин 30 жылдык эгемендүүлүгүбүз кут болсун, берекелүү болсун. Аллах Таала мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн, стабилдүүлүгүн, туруктуулугун, дин тутунуу эркиндигин кыяматка чейин улантып, эч качан бирөөнүн алдында кул кылып, зар кылып жер каратпасын. Чоң жетишке жетиштик. Алхамдулилла 30 жылдын ичинде карасаңыздар канча жетиш. Мурда мисалы 12-13 адам эле бир жылда ажылык кылган болсо, азыр 6000ден ашык адам ажылык кылып атат. Мурда 39-37-нин тегерегинде мечит болгон болсо, азыр 4000дин тегерегине чейин мечит болуп калды. Жума намаздарды караңыз, канча деген адамдар намаз окуп атат. Канча маданияттуулугубуз өстү. Сиз менен биз көптөгөн жетишке жетиштик. Аллага шүгүр айтыш керек да, жакшы тарапты карап, жакшылыкка аракет кыла бере турган болсок, иншалла көп нерсеге жетишебиз. Шайтан алейхиланашына кылып коет, жашоодо кемчиликти эле көрсөтө берет. Алар мындай, булар тигиндей, ушинтип отуруп кемчилик көрсөтүп, кемчиликти эле таратып, кемчиликти сүйлөп, жамандыктын булагы болуп калат, сизден эч кандай жакшылык болбой калат да. Ошондон Аллах Таалага шүгүр дейли. Аллахым иншалла мамлекетибизди, эл жерибизди тынч койгон болсун, дүйнө жүзүндөгү адамдардын башын бириктирген болсун. Субхана роббика роббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин би рахматика.